Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Мадуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге мондай сатыла турган 8 баш кочкорду көрсөтүп беребиз, туугандар. Учурда биз Чүй облусу Жайыл району Петропавловка айылындабыз. Бул айыл Кара Балта шаарынын күн чыгыш жагында, трассанын боюндабыз. Ош-Бишкек трассасы. Буйруса мына ушул кочкорлор сатылат. Ушул короодо чоңоюп өскөн, туугандар. 2 жаштык кочкорлор, 2 жаштык туугандар. 4 тиш же 6 тиш болот да, кыскасы. 2 жаштык кочкорлор. Ушулар сатылат дүң баада. Анан карасыны, каштаныны, кызылыны тандап алам десеңиздер, анда жекече сүйлөшөсүздөр. Ушундан жалпысынан негизи дүң сатылмакчы. Азыр мен маалыматтарын бере берейин. 1,5 жыл болду ошол жерде, 1,5 жылдан бери ушул жерде багылып турат экен, туугандар, кочкорлор. Сиздерге жакса көрүңүздөр. Баарлашып көрүңүздөр кочкорлор. Кыскасы 1,5 жылдан бери ушул жерде багылып турат экен. Мына кочкорлорду көрүңүздөр бир четтен. Так. Жалпысынан алганда 4 кара, 4 кызыл деп койсок да болот экен. Жок, 3 кызыл бар экен, 1 каштан 3 кара. 7 баш деп бул жерде. 8 баш деп аттыңыз эле го. Мына 7 баш экен, туугандар. 1 каштан 3 кызыл 3 кара экен. Мыналарды 58 000 сомдон оптом деп атат. Анан может чым карасы жактуу, может мына кызыл жактуу, балким булбу же каштан аластарбы, өзүңүздөр сүйлөшүп көрө бересиздер буйруса. Мына ушул кочкорлорду сатат экен. Эми өзүңүздөр көрөсүздөр. Мисалы 1000-1500 кою барлар, балким ушулардын баарын бир алып коесуздар, оптом сүйлөшүп. Балким оптом сүйлөшсөңүздөр арзаныраак береттир. Жанакындай фермалар барлар бар го, 1500-2000 кою кармагандар оптом алып коюп жибересиздер. Эми аны өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Ар бир нерсенин өзүнүн кардары бар. Кыскасы ушуларды 58 000 сомдон деп баасын койду. Жаккандар болсо байланышып көрөсүздөр. Анан Өзбекстанга дегендер туугандар комментарийге доллар менен жазып коюңуздарчы, канча болот. 44 сом, bizde 500 dolar. Ошондо деген 12 000 сом кошулуп атат да. 650 доллар болуп калат примерно, 650 доллар. Примерно, анан майда чүйдөс болушу мүмкүн. Аягын өзүңүздөр эсептеп калькуляторго салып сүйлөшүп көрөсүздөр. Биз сатыкка чыгарып атабыз, дарегин айттык, жашын айттык, канча жыл багылганын айттык. Мына 1,5 жылдан бери багылат экен. Етке сойсоңуздар дагы мощный да, короче. Өзүңүздөр байланышып көрөсүздөр бул жагына. Ушул кочкорлор жалпысына сатылат. Бойлору туугандар 93, 94, 95 пилусу, кыскасы аркандай бар, көрдүңүздөр. Тетиги аркадагы кара, ортодо баш чыгып турган кызылдардын бойлору ал бийик. Мисалы, өзүңүздөргө да көрүнүп турат. Келип көрөсүздөр, байланышасыздар. Ушулар сатылат, туугандар. Дарегин дагы бир кайталап коеюн. Ош-Бишкек жактарга, Ош, Жалал-Абад, Баткен жактарга алып кетем десеңиздер, Таласка, мына Ош-Бишкек трассасында жолго жакын. Ашыкча машина сүйлөшпөйсүздөр, сүйлөшкөн машинаңыздар жолдун боюндан өздөрү келип жүктөп кете берет. Мына өзүңүздөр дагы көрдүңүздөр. Кара Балтанын күн чыгыш жагы Петропавловка деген айыл. Бул жер деген туугандар Новониколаевкага жакын. Сосновский круг бар го, ошол жака жакын, туугандар. Кара Балтанын өйдө карап Сосновкага чыгып кеткен жерге. Ошол жака жакын жерде турат. Полтавка менен Новониколаевканын ортосундагы айыл Петропавловка болот. Ошол жерде Сапар деген дүкөн бар. Ошо Сапардын аркасындагы. Ошол жакта жайгашкан.